чынында алар бизди так эле уу эле жүрүшөт да. Бул просто мыйзамдаштырып жатышат. Бул жерде эми ал мыйзам менен эле жалпылап эле элдин баарысын угат, тигиндей кылат, мындай кылат дегенден алысмын. Соттун чечимисиз эч качан жарандын телефону уруксаты жок тыңшалбайт. Анан азыр баардыгын эле болбойт, тиги болбойт деп отура берсек болбойт. Нечинен де андай маселе чечилбей калат. Азыр ошондой болгон кибер мошенниктер кирип алып туруп көп элдерибизди, жаш балдарыбызды ала жаман жолдорго түрткөн, ошолорду караш керек. УКМК азыр алып келип аткан мыйзам боюнча алар өзүнө укукту алып атышат. Сот чечим негизинде алар угушат, бирок бул жерде башка маселе да. Чынында алар бизди так эле уу эле жүрүшөт да. Бул просто мыйзамдаштырып жатышат. Анан бул жерде интернет провайдерлер, жеке менчик компаниялар, ошо бизге интернетти бергендер, алар ошо каршы чыгып атышат. Себеби алар бир топ эле оборудование алыш керек болот. И ошо оборудование алар өзүнүн акча менен алып, бирок ал оборудование мамлекеттики болуп калат да. И ошо оборудование алар сакташ керек, караш керек, обслуживание кылыш керек, бир топ каражатты ошо кетириш керек да. И алар айтып атышат, ушундай мыйзам чыкса, интернет кымбатташ мүмкүн. Вот ушундай маселе бар. Бул жерде туура түшүнүшүбүз керек. Эми бул жерде мындай элге туура маалымат беришибиз керек. Бул эми катардагы эле мыйзамдардын бири десек болот. Туура эми биздин эми улуттук коопсуздук кызматы бул эми аты аталып тургандай эле биздин коопсуздугубузду караган орган болгондуктан бул мыйзамды алып келди. Биз дагы катыштык, уктук. Биз бул жерден добуш бердик. Бүгүнкү күндөгү ал мыйзам эми биздин жалпы эле республика боюнча ар бир тармактагылар биздин цифровизацияга өтүп аткан мезгилдин талабына ылайык ошону шайкеш келтирүү максатында ушул мыйзам талап кылынып алынып келинди. Бирок эми жана сиз айтып аткандай ар бир эле кишинин телефонун угат дегенден алыс болушубуз керек. Буну укук коргоо органдары, ошол эле Ички иштер министрлиги болобу же болбосо улуттук коопсуздук кызматы болобу түзмө-түз баарысы уга албайт. Буга өзү соттун чечими керек. Соттун чечиминин негизинде гана кайсы бир деңгээлде ушул кылмыштын курамы бар болгон болсо, кайсы бир адамгабы, кимге болбосун, ошо соттун чечиминин негизинде гана угууга туура келет, туура болот. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде эми ал мыйзам менен эле жалпылап эле элдин баарысын угат, тигиндей кылат, мындай кылат дегенден алысмын. Бул эми өзүнүн конституциялык нормалары бар, ошонун алкагында иш жүргүзүлөт. Бул мындай өтө деле чоң трагедия эмес. Мыйзамды баягы башка инвентаризация шайкеш келтирүүчү эле мыйзам. Чынында эле буга чейин деле ал тиги беренелер эски аткарууда көзөмөл эмне эле тиги бүгүнкү күндөгү иштеп аткан мыйзамдагы беренелер калган. Ал соттун чечимисиз эч качан жарандын телефону уруксаты жок тыңшалбайт. Бул жагынан тиги жарандар чочубай эле коюш керек да. Тиги мен бул мыйзамда экинчи окууга келет бүгүн дагы. Депутаттардын сунуштарын, депутаттардын талкуусун карап көрөбүз. Бирок коркунуч жок бул мыйзамда. Азыр кыйын, оор маалда жашап атабыз. Дүйнө жүзүндө тынч эмес. Азыр терроризм күчүнө алып атат. Көп маселелер. Анан улуттук коопсуздук комитети бул мыйзамды кийиргени, бул баягы ушу коопсуздукту ойлош үчүн бул мыйзам кирип атат болуш керек. Мен деле баарыбыз эле телефон колдонобуз. Баарыбыз эле мыйзам чегинде жашасак, бизге эч кимге суроо болбойт болуш керек деп ойлойм. Бирок мыйзам менен бул нерселерди баягы көзөмөлдөш керек деген мен кошулам агачы. Нечүнүндө көзөмөлдөш керек, караш керек. Азыр көп көрүп атасыңар, азыр тиги синтетический наркотиктерди телеграм менен чыгып, ошо жана жаш балдар камалып атпайбы? Ушулардын баарын карасын да. Анан азыр баардыгын эле болбойт, тиги болбойт деп отура берсек болбойт. Нечүнен де андай маселе чечилбей калат. Азыр ошондой болгон кибер мошенниктер кирип алып туруп көп элдерибизди, жаш балдарыбызды ала жаман жолдорго түрткөн, ошолорду караш керек. Аны ошон үчүн улуттук коопсуздук комитети мындай мыйзам кирип атканын мен колдоп эле бердим. Мен колдойм бул мыйзамды. Нечүнен де биздин коопсуздугубуз үчүн бул мыйзам керек деп эсептейм мен.